Мен Баткен областынын Лейлек районунан келдим. Ушул аты жөнүм Халилова Канкей. Ушул оорумду эч мурда билбептирмин да, өзүм үйдө эле анан бир эмеге барып текшерип коеюнчу деп эле айылда гинекологко барып текшеринсем эле сен ушундай оору менен ооруп калыпсың, тез Ошко жөнөтөйүнбү же Бишкекке жөнөтөйүнбү деп калды. Анан өзүм ушул эмени укканда эле аябай коркуп бир стресске түшүп калдым дагы эле. Анан жок, Бишкекке эле жөнөтө бериңчи дедим. Анан Бишкекке сразу уккандан кийин эле эртеси күнү эле Бишкекке жөнөдүм, айылдан Лейлектен. Анан жөнөп эле эртеси күнү бир суткада жетип келдик, сразу эле онкологияга деди. Онкологияга келип эле эме кылдык, врачка жолуктук. Врачка жолуксак эме деди, көрүп эле канча болду ооруган, сен 1 жылдай болуп калыптыр ооруңа деди. Дагы эле сразу эмеге жазып берди, УЗИге түшүп кел деди. УЗИге жөнөтө эле. Анан УЗИден эме кылгандан кийин УЗИни көрүп, УЗИнин кагаздарын көрдү, дагы эме кыл деди. Бир эмеге биопсия тапшыр деди. Биопсияны тапшырдым. 1 жумада жыйынтыгы келди, 1 жума күтүп тур деди. Анан биопсиянын жыйынтыгын күтүп отурдум 1 жумада. 1 жума ичи бир тууганымдыкыда туруп турдум ошол жерде. Анан аябай ойлонуп, каттуу стресске түшүп калдым ошол убакта. Анан химия луч алат деди да, химия же луч деп айтканда врач дагы. Химия же лучка эме кыласың деди. Ошондо анан ушундай ооруп жаткан эмелерди сураштырдым ошол убакыттын ичинде, 1 жуманын ичинде. Анан көптөр эле айтты, химия бул оңой эмес, химия дагы луч дагы деди. Ошондо дагы анан дагы кандай жолу бар экен ушул ооруду айыктырууга, сакайтырууга деп изденип анан ушул агайдын атын угуп калдык эмеден. Бир тууганыбыз айтып калды, ушундай Хашим Зайналиев деген бар экен, ошону карап көрбөйсүңөрбү деп калды. Анан уга калып эле интернеттен издедик, интернеттен издей салып эле ошондон анан ушул жерден сакайып кеткен эжелер бар экен, ошо эжелерди көрүп эле анан эме кылып эле эч тура албай калдым. Ушул агайды жүрөгүм ушу агайга эле тартып туруп калды да, ушул жерден эле жакшы болуп кете тургандай эле сезилди да мага. Анан эме кылып эле угуп калып эле эртеси күнү анан бул жака келдим. Агайдын эмесин, адресин таап келсем агай жок экен. Бир врач эмеси, хирург врач бар экен, ким деген эле атын таппай калдым азыр. Бул жерде иштеп калыптыр азыр мен келгенден кийин. Ошол айтты, эже эмне болдуңуз деди. Анан ушинтип ушундай оору менен болуп келдим десем, анан анализдериңиз барбы деди. Жок десем, биопсия тапшырдыңызбы деди. Тапшырдым. 1 жумада келет деп айтты, эртең келет 1-2 күндө десем, анда биопсияңызды алың дагы, анан биз эмеге дагы анализге жазып беребиз деди. Эми анализдериңизди ташып Банецкийден анализдериңизди чыгарып келесиз деди. Ошого анан анализге жазып берди, аларды тапшырып коюп, анан биопсияны дагы алып, Банецкийдеги анализдеримди дагы алып анан бул жака келдим. Анан агайдын дагы номерин алдым, дагы баягы анализдер чыккыча агай менен дагы сүйлөшүп көрөйүнчү деп жолуга албадым да өзү менен. Анан агай менен эме телефондо дагы сүйлөшүп көрдүм, агайга айттым. Агай ушинтип ооруп калдым, сизге барып жатсам болобу десем, агай айтып калды, келе бер деди. Келе бер деп калды. Анан келдим эмеде. Жата турган болуп эле келдим да, ал жактан биопсиям келди. Анан келип эле эме деди. Алсам эле эмне болуптур десем, сеники эрозия болуп өтүшүп кеттир, киста пайда болуптур, сразу лучка барасың деди. Консультацияга бар деди. Анан барып бир жолугаякчы ушул эмеге дагы деп барып анан барсак, бүт эжелер, ушу химия алган эжелер бар экен. Баардыгы эле кыйналып, операция болдум, мынча луч алдым, химия алдым деп эме кылган эжелер бар экен. Аларды анан угуп эле ошолор менен эле сүйлөшүп анан кайта бердим. Мен ушул жерде эч жүрөгүм дагы чыдабады да аларды көрүп. Алдым дагы эле сразу бул жака келдим, агайга келип эле агайга жолугуп неме кылдым. Агай анализдеримди көрүп анан эмнеге операцияга көнбөдүңбү деди. Анан жок деп эле эме кылдым. Мен операцияга дагы деген жок, сразу эле лучка дедилер. Бул жерге келдим, Кудайга шүгүр, келгениме азыр 2 ай болот. Эртең 26-сында. Бүгүн 18 болуп калдыбы? 18 да, эртең 26-сында 2 ай болот. Кудай буйрса жакында 5-6 күндүн ичинде чыгып калышым мүмкүн. Кудай буйрса жыйынтыгы жакшы. Бул жерге ушул
агайга мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Кудайдан бир келген агайды бир Кудай ушул кыргыз элине жөнөткөн бир жөнөкөй инсан эмес экен да агай. Агайдын бир касиеттүү адам экен да, өзүнүн табыпчылык касиети дагы бар экен, дарыгерчилик эмеси дагы бар экен. Ушуну биздин кыргыз элибиз көтөрүп колдоп, мына ушул министерство тараптан дагы агайды колдоп койсо өтө биз ыраазы болот элек. Бул агайдан бир канча адамдар, жүздөгөн оорулуулар сакайып кетип атат да. Мына мен келгениме 2 ай болду, 2 айдын ичинде өзүмдү ушундай жеңил сезип азыр чыкканы жатам да, жакында Кудай буйруса. Толук жок болуп кетти. Азыр Кудай буйруса ушул эмеде турам. Ушул эмелерге чоң ыраазычылык билдиремин да. Эмелердин бардыгына ошол жерде бизди карап аткан медсестра медсестра дагы бар бизге. Вляфрус деген ошол бизди көбүнчө ошол карайт. Күйөөсү бар жанында хирург алда, анан Каныбек деген хирург бар, Хамит бар. Ошолордун бардыгына мен чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирип кетем да. Кудай бизди ушул жерге жөнөтүп койду да, эгерде химия алып калганда. Көпчүлүк ойлойт да, жанагындай. Гарантия. Табыптар, немелер, билим жоктор чогулуп алыптыр деп ойлойт да. Врачтар бар, действительно. Жок, мына биз өз көзүбүз менен көрүп, ушул жерге ооруп жаткан эжелериме, ушул сиңдилериме мен ушул жерге чакырат элем да. Коркпостон келип ушул жерден өздөрү эме кылып, өздөрүнү сакайтырып кетсе, коркпостон келип кетсе болот да. Эгер химия луч албастан келсе, агай тез эле сакайтырып жүгүрөт экен да. Агай өзгө ишенип айтты. Мен мынакей өзүм менен, өз эмем менен көрүп атам да, өзүмдүн башымдан өткөзүп атам. Агайга чоң ыраазычылык билдирем. Өмүр бою мен агайга Мына шишик эмне болуптур? Шишик жок болуп кетти азыр. Шишик жок. Мунуку кызыңна байрамда эме болгон экен да. 1 айдын ичинде 3-4 күндүн ичинде буга жооп беребиз деди, гарантия. 1 айдын ичинде шишик жок болду да. Укол дарылар берип атты. 3төн 20 граммдык шприц менен укол алып атам. Кудай буйрса уколум азыр азайды. Ушинтип ыраазычылык билдирип кетем. Ушул агайдын өмүрү узун болсун, балдардын бактысына, үй бүлөсү менен аман эсен болсун. Ушу кыргыз элибиздин керегине эң жаман касиеттүү адам да. Начар оорудан ушул агай айыктырып келип атат. Биз ушул ооруду укканда эле өзүмдү жоготуп, ушу жашоодон дагы үмүтүмдү үзүп койгондой эле сезип келгемин да. Биринчи канда ушул жердеги бардыгына мен чоң ыраазычылык билдирип Азыр ишеним пайда болду, жакшы. Азыр ишеним, толук ишеним пайда болду да. Мен Кудай буйрса жакында чыгып калам. Азыр өзүм дагы эме Толук кылып айырып турам. турса, мага көрсөттү да. Да калса. Толук кадимгидей жакшы болуптур. Көрсөттү. Бул камера эле сүйлөй койбойсузбу же тартып? Мейли. Алла шифа берсин. Жакшы. Ошондой болсун. Агайдын